Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңылыктар, студияда мен, Айзада Тойгонбаева. Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы жана өлкөнүн евро биримдиктин кара тизмесинен расмий түрдө чыгарылышы Кыргыз мамлекетинин эл аралык аброюн жаңы деңгээлге көтөрөт. Бул тууралуу Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде сүйлөп жатып билдирди. Дүйнөнүн 142 мамлекети Кыргызстандын талапкерлигин бир добуштан колдогону өлкөнүн тышкы саясатына жана туруктуулугуна берилген эң жогорку эл аралык баа, деди өлкө башчысы. Бул эки тарыхый жетишкендик кыргыз дипломатиясынын, мамлекеттик башкаруунун жана жалпы кыргыз элинин биргелешкен эмгегинин үзүрү. Бүгүн сөз кылып жаткан ийгиликтер Кыргызстандын ички турмушуна ишеним тартууласа, сырткы саясий жашоосуна бийик кадыр бар калып келди деп белгиледи Садыр Жапаров. Министрлер кабинети көмүрдү автоунаа менен сыртка ташыганга жарым жылга тыюу салды. Токтомго ылайык чектөө Евразия экономикалык биримдиктин тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн товардык номенклатурасы 2701 жана 2702 коддору менен классификацияланган көмүргө тиешелүү жана ал Кыргызстандын мамлекеттик чек арасындагы бардык автоунаа өткөрүү пункттарында күчүндө болот. Өзгөчөлүк катары Торгарт автожол жана Эркиштам автожол өткөрүү пункттары гана калтырылды. Алар аркылуу көмүр экспортуна уруксат берилет. Мындан тышкары тыюу салуу Кыргыз көмүр мамлекеттик компаниясына жайылтылбайт жана ал өткөрүү пункттары аркылуу көмүр ташууну уланталат. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө бажы жана чек ара кызматтарына жүктөлдү. Бостериде саркынды сууларды түз агызган эс алуу жайлары аныкталып, аларга айып пул салынды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары министрлигинен билдиришти. Экология жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери туристтик милиция менен биргеликте Бостери айыл аймагында айрым жеке эс алуучу жайлар тарабынан саркынды сууларды мыйзамсыз агызуу жана таштандыларды жайгаштыруу эрежелерин бузуу фактыларын аныкташкан. Мыйзам бузуулар боюнча укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде эки жаранга жеринде протокол түзүлүп, жалпысынан 15.500 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Облуста социалдык келишим долбоору өз жемишин берип жатат. Барскоон айыл аймагындагы үй бүлөлөр дагы долбоор аркылуу ар кыл багытта ишкерлигин өнүктүрүүдө. Айта кетсек, учурда Дубан аймагы боюнча жардам алгандардын саны 3000ден ашты. Барскоон айылынын тургуну Мээрим айым буга чейин 4 баласына 1200 сомдон жөлөк пул алып келген. Социалдык келишим долбоорунун арты менен ал жолдошу экөө айыл чарба багытын тандап, карагат өстүрүүнү колго алышкан. 15 сот хаянтка 220 түп карагат тигип, азыр алар мөмө байлап, быйыл алгачкы түшүмүн берет дешет. Мында карагаттын капитан сорт өстүрүлөт. Мөмөнүн бул түрү жергиликтүү шартка ыңгайлуу келип, түшүмдүүлүгү дагы жогору экен. Негизи бүлдүркөн өстүрөлү дегенбиз биз. Бүлдүркөндүн эмеси көп болуп, жана машакаты жумушу көп болуп, анан жолдошум экөөбүз сүйлөшүп туруп, мондай карагат тигели, карагаттан түшүмү жакшы болот экен, элдин баары эле ушинтип атат дегенден, эл катары биз дагы ушундай карагат тиккенбиз. 24-жылы 100.000 сом алганбыз. 2 жылдан кийин мына быйыл түшүм бергени турат, Кудайым буйрса. Суу тартыштыгына байланыштуу бассейнге суу толтуруп, ушу бассейн аркылуу сугарабыз. Бирок соц контракттын эмеси моонсу жакшы экен. Өкмөттү күтүп отурбай эле, качан акча келет деп карточкаңа карап отурбай эле, өзүңө ишенип, мына момундай эле эме кылдык да. Ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип аткан өкмөткө ыраазычылыктан башка эчтеке деп айта албайбыз. Айталы Жетөгүз району боюнча жалпы 921 үй бүлө менен социалдык келишим түзүлгөн. Долбоор башталганга чейин жакырчылыктын деңгээли 16% түссө, азыр ал көрсөткүч салыштырмалуу 7%га төмөндөгөнү белгиленди. Ал эми ушул тапта үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алган балдардын саны 2152 түзөт. Социалдык контракт алуучулар 22-жылдан баштап алып атышат. Ошо биздин азыркы учурда айыл аймак боюнча 92 социалдык контракт алуучу үй бүлөлөр бар. Ошо бир аз акча балдарына көмөк пул алып аткан болсо, азыркы учурда ишкердиктерин улантып, жакшы натыйжаларын берип, кошумча кирешелерди таап, мурдага караганда жакшы үй бүлөлөрдө өзгөрүүлөр болуп атат. Быйылкы жылы биздин айыл аймакка 18 үй бүлө тизмеге каттаганбыз. Азыркы учурда 9 алды. Эмки экинчи эме менен дагы 9 үй бүлө алышат. Дубанда бүгүнкү күнгө чейин социалдык келишимдин негизинде 3000ден ашык үй бүлөгө жардам берилди. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Ысык Көл жаңылыктары.
Сандан сапатка өтүү багытында учурда элет жергесинде фермерлер асыл тукум мал асыроого өтүүдө. Ак суунун алгачкы күн чыккан шакты Жыргалаң айылынын тургуну Шаршен Курманов арашан койлорун багуу менен алек. Элет тургуну алыс каймакта мал чарбачылыгын асылдандыруу менен айылдаштарына үлгү. Фермердин аракетине Жанара Сагындыкова күбө болуп келди. Шаршен Курманов бир катар жыл көмүр казып шахтада эмгектенип келген. Кесиби мал доктору болгондуктан кийин ал өз кесибин аркалап мал багууга өткөнүн айтат. Учурда асыл тукум арашан койлорун асырап, сапатка өтүп жатканын белгиледи. Мейнет да бул чоң жетишкендикке чыгарыш үчүн муну деген тукумун уламдан улам жашыртып чоңойтуш керек да буларды. Азыр жакшы. Мына эми Кудай буйрса бу козулар декабрдык 4 ай болду. Өткөндө интересе кылып бирөөнү сойдук. Сойгондо почти 26 килограмм таза эт берди. Куйругу 3,5 килограмм экен. Ошондо 29 килограмм эт берип атат. Бул эми илгери колхоздун ойлору, колхозду иштеп калдык да баягы бала кезде. Болгон араң 22 килограмм эт берчи. Эми бул арашан бул аябай чоңураак эме болуп атат да тукум. Сатуу өткөрүүдө баасы жогору болгон арашан койлорун элет тургуну 1 жылдан бери багып келет. Кышы катал аймакта жайыт маселе болгондуктан фермер тоюттарды маал менен белендеп алаарын белгиледи. Болгону мамлекет тарабынан аз пайыздагы насыя өзү сыяктуу мал баккандарга жетсе жакшы болор эле дейт. Булар тукум берүүчү кочкорлор, булар ушуларды салып азыр кулак менен вес бой болуп атпайбы? Кудай буйрса ошо кулактарын жогорулатсамбы деп ушу кочкорлорду алганбыз. Бул кочкорду 200 миңге алгам. Азыр 6 жаш болуп калды. Тиги болсо 2 жашка толду, бул 1 жашка толду да. Мунун кулагы 19 болуп, кичине эмерээк болуп атат да, сылабыраак кулагы. Тигилердики 21ден да. Алатой резорбко кичине бир эт-бет сүт кылып кичине бир бизнес кылсакпы деп ошол эме татабыз да. Мана башка ишкерлигибиз жок да биякта. Арашан койлордун өзгөчөлүгү дене түзүлүшүнүн чыңдыгы, тез салмак кошуусу менен айырмалоого болоорун белгиледи. Фермердин айтымында кочкорлордун салмагы 130 килограммга чейин жетет. Сатуу өткөрүүдө да баасы жогору болгондуктан бүгүнкү күндө суроо талап барбын. Элет тургуну мал ылаңдарын алдын алуу, сандан сапатка өтүү боюнча ар дайым айылдаштарына кеңешин берип, чарбасын кеңейтүүдө. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Ак Суу району. Ал эми түптөгү Сары Булуң айылында 10 үй бүлөдөн түзүлгөн Нур жамааты 11 жылдан бери күнөсканада ар түрдүү жашылча жемиштерди өстүрүп, айыл тургундарын сапаттуу азык менен камсыздап келет. Мындан сырткары жамааттын кыз келиндери тигүү цехинде эмгектенип, үй бүлөлүк кирешени көбөйтүүгө салым кошуп келишет. Жазгүл Сатаева жумушсуздук менен күрөшүп, киреше табуунун жамаатташып колго алган топ менен жолугуп кайткан. Айылдагы 10 түтүндөн турган Нур жамааты күнөскана чарбасын ийгиликтүү жүргүзүп, 11 жылдан бери жер жемиш жана жашылча өсүмдүктөрүн өстүрүп келет. Жамаат мүчөлөрү биргелешип эмгектенип, күнөсканадан алынган түшүм аркылуу үй бүлөлөрүнүн кирешесин арттырууда. 10 түтүндөн куралган. Ошондон бери мынакей кылган иштерибиз ушул 10 түтүндө ар бир үйдө ушу бирден бар, анан быйыл могу экинчиден кайра ушул күнөскана салынып атат. Бар ушу күнөскананын пайдасын, кызыкчылыгын көрүп, кызыктар болуп, ошо менен уже экинчисин кайра талап кылышып салынып атат. Биз ошо күнөскаларга эми основном помидор, анан бадыраң себилет, анан перец. Булар эми экологически таза, эчтеке химикат колдонулбайт. Ушу кык менен, таза суу менен сугарылып эме өстүрүлөт. Витаминдер менен эчтеке химикат эчтеке берилбейт. Жамааттын ишмердүүлүгү айыл тургундарын эмгекке үндөп, жергиликтүү азык-түлүк менен камсыздоого да салым кошуп келет. Күнөсканада өстүрүлгөн жашылча жемиштер сапаттуу түшүм берип, айыл элинин керектөөсүн камсыздоого жардам берүүдө. Биз булдун башында сепкенде ошо муну себерсек эле каяка алып барабыз, эмне кылабыз деп коркконбуз. Эл мына азыр эл көөндү, биз азыр наоборот биз элге ушуларды өстүрүп жетишпей баратабыз уже. Уже кошуна айылдарга чейин бүт реклама болуп, булар таза экен, базардан жеген менен бул жегендин айырмасы кадимкидей билинет экен деп ошолор менен иш алып барып келдик. Мынакей 10 жылдын жүзү болду. Кудай буйрса дагы 2ден салып баштадык дагы, бул ушу бирөө жетишпей. Бул эми бул чакан бир үй бүлөгө бул жакшы эле эме болот экен. Муну биз баягы бир орто эсепмен эсептеп көрсөк, биз өзүбүз үй бүлөбүз менен жеп, баягы тааныштарга мындай берип, анан эметкенде ошондой бир
бир үй бүлөгө бир 40-45 миң сом пайда алып келет. Мындан тышкары жааматтагы кыз келиндер тигүү цехинде эмгектенип, ар кандай кийимдерди тигип чыгарышат. Көбүнесе алар даяр бычылган кийимдерди даярдашат. Негизи башка жактан иштеп кетиш кыйын да. Башка жакка иштесең айылда балдарың калат, үй бүлөң калат, үй оокатың калат. Анан эмеде айыл ичинде болгондо эми келин кесектер жакшы. Уюн сайт эртемен балдарына тамак берет, школуна жиберет, келип иштей беришет. Түштө барат, тамагын беришет, өздөрү тамактанышат, кайта келе калышат. Багы үйүндө оокаты да бүтөт, бияктагындагы эмгектенип акча табышат. Мындай чакан ишкерликтер айыл жеринде жаңы жумуш орундарын түзүп, калктын кирешесин көбөйтүүгө жана жашоо деңгээлин жакшыртууга өбөлгө болууда. Ошондой эле айылдагы кыз келиндердин жана жаштардын иш менен камсыз болушуна шарт түзүүдө. Жазгүл Сатаева, Баатыр Абиев, Ысык-Көл жаңылыктары, Түп районунан. Өлкөдө туризм тармагынын өнүгүшү менен бирге айыл жергелеринде дагы туристтерди кабыл алган жаңы эс алуу жайлары көбөйүүдө. Бул элет эли үчүн кошумча киреше булагын түзүп, аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө өбөлгө болууда. Конок үйлөрү, этнокомплекстер жана жаратылыш коюнундагы эс алуу жайлары туристтердин кызыгуусун арттырууда. Ак Суу районуна караштуу Атрадна айылындагы эс алуу жайы дагы ички жана тышкы туризмдин өнүгүшүнө салым кошууда. Мурда туристтер шаарларга жана белгилүү эс алуу борборлоруна багыт алышса, учурда айылдардагы саякатчылар үчүн кызыктуу жайга айланууда. Жергиликтүү тургундар туристтик кызматтарды өнүктүрүп, келген конокторго улуттук каада салтты жана айыл турмушун жакындан таанытуу мүмкүнчүлүгүн түзүүдө. Балыкты баштаганыбызга, вообще багып баштаганыбызга 4 жыл болуп калды. Туризм багытын өткөнүбүз 3-жыл жыл. Сууларыбыз ыңгайлуу экен, форель балыгыначы. Ошондон ушул жерди тамдап, Токой чарбага караштуу жер. Ошол жерди тамдап эле ушинтип, могу жерлерди казган деле эмеспиз. Ушундай болчу да өзүчү. Тазалап койгонбуз да. Тазалаганбыз тигилерин, тетиги жерлери бир аз казып кылган. Так естественный эле. Жалаң булак суулар. Алыстан келбейт, жакындан эле чогулат. 6000дей балыгыбыз бар данный время. Кийинки жылкыга мо жерге малек салдык. 25000ди салдык да. Жылдан жылга эми өсүү болуп атат. Эң башы ушу 500 балык менен баштаганбыз да. Балык түшпөй атат го. Эмнеге? Опа! 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 Ишкер алгач балык чарбасын өнүктүрүп, учурда туризм тармагындагы айкалыштырып баштады. Мында келгендер балык өстүрүү процесси менен таанышып, жаратылыш коюнунда эс алууга мүмкүнчүлүк алышат. Ысык-Көлгө келгенде биз баарыбыз балыкты жегибиз келет, Ысык-Көлдү көргүбүз келип келет. Климаты менен эмеси мындай балыкты жакшы эбет берди, саморго чай кайнатып берди. Бирок эменин Ысык-Көлдүн балыгына башка жердин балыгы жетпейт. Эс алуучулар үчүн кооз жаратылыш гана эмес, улуттук ашканадагы маанилүү. Ошондуктан бул эс алуу жайы конокторго кыргыз элинин салттуу даамдарын сунуштап, улуттук маданиятты жайылтууга салым кошууда. Көбүнчө бизге келе турган эс алуучулар колдун тамагын сагынып келишет. Көбүнчө саморго кайнаган бизге свет жогуна байланыштуу ошо самордун чайын, колдун тамагын, казанга бышкан тамакты, анан бул жерде мен өзүм дагы көмкөрмө нан жасайм казанга. Көбүнчө ошол нанды ысык нан каймагы менен жактырып келишет да. Эс алуу жайы Каракол Токой чарбасынан 1 гектардан ашык аянтын ээлеп, жай мезгилинде гана иштейт. Бир сезондо 5000ден ашык эс алуучуларды кабыл алат. Келечекте эс алуучуларды кабыл алууга шартты жакшыртып, сырткы туризмди дагы өнүктүрүүгө бел байлоодо. Айзат Анарбекова, Баатыр Абиев, Нурлан Чойбеков, Ысык-Көл жаңылыктары. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада кыргыз тилинде мультфильмди өнүктүрүү, балдар арасында жайылтуу маселеси талкууланды. Иш чарада журналист Агарт студиясынын жетекчиси Керим Айдаровдун кыргыз тилинде жасалма интеллекттин жардамы менен тартылган Билим булагы, атасынын кызы, адептүү балдар анимациялык мультфильмдери көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, Уңгу жолунун алкагында тартылган кыргыз тилиндеги мультфильмдер көрсөтүлгөн соң, Уңгу жолдун мааниси, билим берүү, жаш муундардын тарбиясы жана келечек максаттар тууралуу ачык баарлашуу өттү. Иш чарада мамлекеттик катчы Арслан Койчиев, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, министрликтин кызматкерлери жана маданият өкүлдөрү катышты. Ушуну менен жаңылыктар кызматынын иши соңуна чыкты.
Саламатта калыңыздар.